Жакшы кыз, жаккадагы кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз демекчи. Назире эжекемиз менен Кайрат Кыргызбай экебиз бирөөсү жакабыздагы кундуз болсо, бирөө асманыбыздагы жылдыз болуш керек эле. Алар тескерисинче өздөрүн өздөрү уят кылып, жалпы кыргыз элинин намысын аягынын астына тепселеп коюшту. Мен айтаар элем, сиздер бирөөнүн артынан сөз сүйлөмөк турбай, өзүңөрдүн жашооңорду, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү оңдоп алгачы депчи. Эсиң барда этегиңди жий дейт. Канча эл эскертип жатат, канча адам айтып жатат. Макул, бул дүйнөдө эч кандай запкызын жебес десеңер, бирок мунун арты жаман болот. Өзүңөр менен өзүңөр уят болуп жүрсөңөр мейли, бирок Кыргызстан дин башкармалыгында иштеген эң чоң аалымыбыз, кыргыз элинин сыймыгы болгон Чубак ажыны эмне үчүн сөз козгодуңар, мен такыр түшүнбөй жатам. Макул, бул дүйнөдө бул кылган ишиңерди Чубак ажы, башка мусулмандар кечирип коюшу мүмкүн, бирок бул Аллах Тааланын алдында өтө уят иш, өтө чоң күнөө иш. Ошондуктан кыргыз элимди уят кылбай, жеримди уят кылбай, эсиңер барда этегиңерди жийип, өзүңөрдүн жолуңар менен түз эле жүрсөңөр деп айтып кетмекчи элем.